Саламатсыздар, урматтуу төрага, урматтуу Алмаз Ахунжанович, урматтуу депутаттар. Өзүңөр билесиңер, мына дем алыш күнү 20га жакын кишилер, белгилүү саясатчылар, блогерлер, журналисттер камакка алынып кетти, СИЗО 1-ге. Анан кийин бияктан аттарын белгилеп кетейин: Равшан Жээнбеков, Гүлнара Журабаева, Асия Сасыкбаева, Перизат Суранова, Атай Бейшенбек, Эрлан Бекчорович, Азимбек Бекназаров, Рита Карасартова, Клара Сооронкулова, Жеңиш Молдокматов, Талайбек Мадаминов, Айбек Бусурманкулов, Айданбек Акмат, Чынарбек Шабдануулу, Чыңгыз Капаров, Улукбек Маматаев, Нурлан Асанбеков, анан дагы башкалары да. Негизи у нас даже вот политические взгляды разные, да, ушу кишилер мененчи, особенно со мной, да. Бирок акыйкат үчүн бул туура эмес да, бул туура эмес чечим. Эртең күрсү күнү бир кыйналып кетсек, ушу журналисттерден эчтеке жардам күтпөй эле койсоңор болот да, бул туура эмес. Вы понимаете, что власть теряет поддержку СМИ и журналистов? Ошон үчүн мен күн тартибине суранат элем, бүгүн министр внутренних делди чакырып, ички иштер министрлигин, омбудсменди чакырып, ГСИНди чакырып, условия ужасные дейт. Ошолор баарын чакырып туруп, бүгүн отчет берсин, бизде суроо жооптор толтура да. Келсин бияка. Рахмат.